Futbol коллективдик спорт түрлөрүнүн ичинде биринчи орунду ээлеп, дүйнөдөгү миллиондогон көрмандарга Футболчуларга алардын физиологиялык мүмкүнчүлүктөрүнөн тышкары стратегия түзөнөрү өтө маанилүү болот. Бул спорт түрүнүн маанилүүлүгү үчүн Билимкана окуу жайы жана Мирлан Мурзаевдин спорт академиясы биргелешип футболдун сүйүүчүлөрүнө ушундай турнир өткөзөлү деп чечишти. Нашей страны сегодня со всех регионов бүгүн ушул жерде 46 команда мелдешишет. Это Спарта! Познакомимся с Мирланом Мурзаевым, главным Кыргыз Республикасынын негизги чабуулчусу, Дордой командасынын футболчусу Мирлан Мурзаев менен таанышабыз. Бүгүнкү турнирдин максаты жөнүндө айтып бересизби? Этого турнира. В первую очередь, цель этого турнира. Бул турнирди жаштарды бириктирүү максаты менен уюштуруп жатабыз. Биринчиден, ар бир каалоочу келип, ойноп, жакшы эмоцияларды алып кеткенге мүмкүнчүлүктү түзүү. Приехал с своей командой, поиграл в футбол. Экинчиден, бул кубок жана медальды утуп алуу. Ошондой эле өздүк приздер бар. Футболчулар эң мыкты оюнчу, эң мыкты чабуулчу деген наамдар менен сыйланышат. Лучший нападающий, бомбардир, ну и так далее. Почему турнир? Эмне үчүн турнир профессионалдарга эмес, сүйүүчүлөргө уюштурулган? Азыркы учурда футболдун сүйүүчүлөрү көп, алар үчүн турнирлер аз өткөзүлөт. Это собираются там по 3-4 команды. Поэтому почему бы не попробовать свои силы? Скажите, пожалуйста, Криштиану Роналду или Мирлан Мурзаев? Мирлан Мурзаев. Ладно. Месси или Мирлан Мурзаев? Мирлан Мурзаев. Ладно. Неймар или Мирлан Мурзаев? Мирлан Мурзаев. Азамат Байматов или Мирлан Мурзаев? Азамат Байматов. Сломал систему. Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мурасты. Итак, друзья, первый тайм. Достор, биринчи тайм Букумбай аттуу ысык көлдүк топтун жеңиши менен аяктады. Итак, друзья, первый тайм закончен. Бул матчтын негизги оюнчуларынын бири, Алга командасынын дарбазачысы. Алги. Алги? Да. Это Бишкектен болобуз. Бизге оюн жакты. Ну как тебе вообще игра в целом? Бирок биз бир аз начар ойнодук. Почему? Бизге командалык оюн жетпей калды. Эмне үчүн бул турнирди футболдун сүйүүчүлөрүнө уюштурдуңуз? Биринчиден сүйүүчүлөрдү колдош керек. Экинчиден аларга жеткиликтүү баа койдук. Менин оюмча профессионалдар үчүн даярдоо мөөнөтү жарым жыл болуш керек. Наверное, не знаю, полгода. Жеңүүчүлөр кандай приздерди утуп алышат? Или призы? У нас призовой... Биринчи орун үчүн 20 000 сом сыйланат. Экинчи орун 10 000 сом, үчүнчү орун 5 000 сом. Ошондой эле чемпион лигасынан кубок берилет. Из Лиги чемпионов. Ну что ж, друзья, мы посетили офигенный турнир Билимкана. Достор, ал эми биз турнирден көптөгөн позитивдүү энергия алып, ар кандай инсандар менен таанышып, жаштар спортту жакшы көрөрүн далилдедик. Биз Билимкана аренасында жүргөнүбүздү эстетебиз.